Справа от меня боец в синем углу. Представитель команды Таджикистан, весовой категории 61 килограмм, рост 176 сантиметров. Ему 24 года. Чемпион Таджикистана по рукопашным боям. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Лион, Таджикистан, тренер Турсунов Бахтияр. Встречаем Мадалиев Фердаус. И его соперник в красном углу. Весовая категория 61 килограмм, рост 174 сантиметра. Ему 25 лет. Многократный чемпион Кыргызской республики по рукопашным боям. Чемпион Кыргызстана по ушу санда. Многократный победитель WF Global, WF Pro Fight. Профессиональный рекорд 4 победы, 2 поражения и 0 ничьи. Мастер спорта по боям без правил. Команда Омат, Бишкек, Кыргызстан. Тренер Мики Калагулов. Встречаем Бахтыбекулу Өктем Бойко. Бахтыбекулу Өктем Бойко ал кызыл бурчтан чыкты. Чаш жасалгасы дагы чыныгы фильмдеги Бойканыкындай. Азыр болсо формалдуу эрежелер бул жерде айтылып атат. Албетте эрежеси эрмушташтагы негизги стандарттык бир нече эреже бар. Алар иш жүзүнө ашпашы керек. Жана биз мекендешибизден өтө кооз таймашты күтөбүз. Ал алгачкы секундалардан баштап эле колу жана буту менен соккуларды узатат. Мына баштады. Жана тескерисинче азыр тажикстандык мушкер лоу-кик менен ишенимдүү. Биз болсо Бойканын буга чейин дайыма атаандаштарына үстөмдүк кылып баш көтөртпөй чабуулга чыкканын көрүп келгенбиз. Мына же ушул эки жеңилүүдөн кийин бир аз сагыраак беттешип калганбы? Жана ошол эле учурда тажикстандык мушкер деле дал ушул Бойканын стилине толугу менен даярданып келген деп айтсак болот. Биринчи номер менен Бойко тажикстандык Фердаусту мына бурчка такап бара жаткан мезгили. Азырынча лоу-кик, кандайдыр бир тизе менен узатылган сокку, хай-кик, мидл-киктерди көрө элекпиз, бирок ал көпкө күттүрбөй эле иш жүзүнө ашат болушу керек. Мына азыр тулку бойго тизе менен бир сокку узатылды. Демек, туруу абалында тажикстандык мушкер дагы оңой жоо эмес. Ошентсе дагы мына байкатасыздар, ал артка чегинип, мына ушул өзүнө кандайдыр бир мүмкүнчүлүктүн пайда болорун күтүп жаткандай. Бойко кимге каршы беттешпесин, мына дал ушундай аракетин көрөт, бирок эми убанда Рубин Нилтон Перейрага каршы болгон таймашта албетте өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтө алган эмес эле. Ал биринчиден Рубин Нилтон Перейранын салмагы оор болчу, экинчиден ал албетте башка деңгээлдеги мушкер. Ал эми WF Global 13-тө утулуп калганы ал өзүнүн катасы экенин Өктөм Бактыбекулу өтө жакшы билет. Ошондуктан ал көрөрмандардан кечирим сураган эле. Эми бул рет албетте сөзсүз түрдө жеңишке жетиш керек же башка деген ойду айтпасак дагы бул рет сапаттуу таймашты өткөрүп бергенге ал даяр. Мына Омат спорт клубунун өкүлү Өктөм Бактыбекулу атаандашты жерге жаткырып алды, бирок партер анын жакшы көргөн беттешти өткөрүү ыкмасы эмес. Андыктан бул жерде Өктөм Бактыбекулу көпкө кармалбайт го дейм. Ал мүмкүн болсо ордунан кайра туруп, атаандашынын ордуңан тур деп буйрук берип коюшу деле ыктымал. Аны иш жүзүнө ашырат болду экен. Мына ордунан турду. Күтөт го дейм. Жок, күткөн жок. Дал ошол жерден өзүнүн аракетин көргүсү келип атат. Өктөм Бактыбекулу ал көбүнчөсү мына ошол туруп гана атаандаштарын кыйнап келген. Эми Фердаус жерде жаткан учурда өзүнүн кандай аракеттерин сунуш кылат болду экен. Мүмкүн мына ошол эки жеңилүүдөн кийин бир аз ал өзүнүн арсеналын ар тараптуу кылып өзгөрткөн чыгар. Мына көрдүңүздөрбү, мен айткандай Өктөм Бойко азыр болсо Фердаустун ордунан турушуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Экөөнүн боюнун узундугу дээрлик бирдей деп айттык. Мына 2 сантиметрге узунураак. Тажикстандык мушкер жана туруу абалында Фердаус Мадалиев азырынча ишенимдүү болуп атат.
партерден деле Бойкага алдырган жок. Ой Азамат, мына азыр оң кол менен узатылган сокку дээрлик максатына жеткендей болду. Булардын салмагы албетте 61 килограмм, ошондуктан атаандашты мына ушул нокдаунга, нокаутка узатуу өтө кыйын. Ошентсе дагы Бойко өстөмдүгүн баштады. Бир нече соккулар өз максатына жетти. Тажикстандык мына экинчи номер менен иштеп атат. Өктөмдүн соккуларынан ал артка чегинүү менен гана кутулууда. Мына азыр Тулку бойго бир сокку, дал ушундай ыкмалар өктөмгө толугу менен тиешелүү. Эң башкысы буга чейинки ушул жеңил узасын тарткан беттештердегидей шашып кетпеши керек. Бир жагдан мага азыр Бойконун салкын кандуу беттешти өткөрүп атканы чындыгында жагып жаткан мезгили. Мына ушундай эгерде аралаш мушташ өнөрүндө чыныгы карьерасын жасайм десе, ушундай өтө активдүү болуп, коргонууну унутуп калбастан толугу менен беттешти көзөмөлгө алыш керек. Өктөм азыр дал ошондой беттешти өткөрүп атат. Биринчи раундтан баштап эле баш айланткан үстөмдүктү буга чейинки атаандаштарына көрсөтүп келген болсо, бүгүн ошентип ал беттешти өткөрүү манерасын бир аз өзгөрткөнү бизге байкалууда. Бул бир болушу керек. Мына экинчи раунд башталып алдында. Второй раунд. Мына гонг жаңырды. Жана экинчи раундду биз баштап алдык. Эми секунданттын Калыкуловдун кеңештерин эми экинчи раундда колдонуш керек. Бир аз агрессивдүүрөөк болсо, аша чапкандык болмок эмес. Ушунчалык буга чейин өтө өзүн ишенимдүү алып жүргөн Бойко азыр агрессивдүүлүк бир аз жетишпей жатканы эми чындап байкалууда. Күйөрмандар дагы демин ичине катып азыр өктөмдүн кыймыл аракеттерине көз салып турган учуру. Эки жеңилүү албетте өктөм үчүн оңойго турбаганы мына байкалып турат. Анын өзүнө болгон ишеними ушул азыр тажикстандык Фирдаусту жеңгенде гана толугу менен кайтып келет десек болчудай. Азыр буттан кармап барып туруп бурчка такады. Бул жерде тейкдаун. Тейкдаундан эми Бойко кандай өзүн жакшы жагын көрсөтөт болду экен. Бул анын эң күчтүү жагы эмес. Ошондуктан бул ирет дагы аны кайрадан ордунан туруп атаандашын күтүп алабы. Бойко мындай жерде чындыгында Фирдауска кандайдыр бир өзгөчө нерсени сунуштай аларынан шегим бар. Дал ошондой мына артка чегинип туруп Фирдаус Мадалиевди кайрадан ордунан турушуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эң кызыктуу жагдай тажикстандык мушкер Бойкога мына ушул туруу абалында алдырбай жатат. Соккуга сокку менен жооп берип, тепкиге тепки менен жооп берүүдө өзүнө ыңгайлуу дистанцияны кармап алган Фирдаус Мадалиев. Ошондуктан ал өзүнө ишенимдүү. Мына Тулку бойго бир сокку. Мурда сериялуу чабуулдарга чыкчу эле. Өктөм Бактыбек уулу азыр мына сол кашына көзүнүн үстүнө бир таамай сокку тийип калды дагы. Өктөм Бактыбек уулунун сол кашы жарылды. Эң башкысы аккан кан анын көзүнө эле кирбей турган болсо, беттештен нары улантканга эч кандай тоскоолдук кылбайт. Фирдаус Мадалиев Азамат өтө жакшы даярдык менен келген экен. Өктөмгө каршы 2 раунд бою туруштук берүү өтө кыйын. Буга чейин ушул Веф мына азыр дагы бир сокку дал ушул сол көзүн көздөй узатылды. Веф Глобал 13 турниринде Өктөм Бактыбек уулу кокустан утулуп калган эле. Толугу менен тажикстандык мушкердин ушундай бурчка такап сокку үстүнөн сокку узатып бара жатып, ал кулаган учурда анын үстүнө чыгам деп жаткан мезгилде ошол 3 бурчтук ыкмасына түшүп калган. Мына ошонун негизинде өзү деле андай жеңилүүнү күтпөй калса керек эле.
Бул ирет Таймаш дээрлик тең ата бир деңгээлде өтүп атат. Албетте өктөмдө артыкчылык бар, себеби ал үстөмдүгүн көрсөтүүдө. Бирок ошентсе дагы Фирдаус Мадалиев психологиялык жактан таптакыр сынган жок, тескерисинче ал ишенимдүү беттештик өткөрүп атат. Мына дарыгер азыр Бойканын жарылган кашынан аккан канды токтотуп берди жана беттеш андан арууланат. Эң башкысы өктөм эми психологиялык жактан жабыркабаса болду. Мына сол буту менен үстөккө босток соккуларды узата баштады. Тажикстандык мушкердин азыркы артыкчылыгы албетте өзүнө ыңгайлуу дистанцияны сезип, ошону камсыз кылып алганда болуп атат. Андыктан ага жакындап баруу өктөм үчүн оор болууда. Жакындаган учурда мына ушинтип кармашып калып атат. Мына азыркы соккулар өтө таасирдүү. Аягына чейин мына ушул аракеттерди ишке ашырабы? Партерге жыгып алды. Өктөмгө албетте партерде ишенимдүү иштөөнү толугу менен үйрөнүп алса, ашыктык кылмак эмес. Мындай жерден эми Гранден Паунд өктөм Бактыбек уулунда мүмкүн азыр жакшы, бирок буга чейинки таймаштарда бул жагынан артыкчылыгын көрсөткөн эмес эле. Мына азыр секунданды болсо тургузуп эле салбайсыңбы деп кеңеш берип атат. Ал мезгилде экинчи раунддагы мына соңуна чыгып бара жаткан учуру, андыктан биз сиздер менен чогуу Бойка жана Фирдаус Мадалиевдин ортосундагы беттештин 3-чү раундуна дагы күбө болобуз. Убакыт бүттү, бирок гонг жаңырбай жатат. Кандай ыкманы колдонуу аракетин көрүүдө. Калыс беттешти токтотушу керек. Убакыт бүткөн. Мүмкүн ошол гонгту жаңырта турган уюштуруучу, демек бул жерде убакыттын бүткөнүн унутуп калдыбы? Азыр мына германдардын көңүлүн көтөргөн бир кыймыл аракет орун алды. Албетте бул ирет эми 3 бурчтук ыкмасына түшүп калбашы керек. Өктөм Бактыбек уулу албетте ал машыктыруу учурунда ал ыкмага кантип кабылбоо керек экенин өтө жакшы. Өнөлүк Кулатуу Эр Таймаш уюмунун турнири ошондой эле 3-чү раундга жетип келген Фирдаус Мадалиев менен Өктөм Бактыбек уулу. Бойканын беттешин күткөн күйөрмандар өтө көп болчу. Мына алар азыр Бойкадан албетте агрессивдүүлүктү күтүп атат. Мына сол буту көбүрөөк иштей баштады. Болгон күчүн, болгон талантын, болгон аракетин эми 3-чү раундга салышы керек. Соккулар өз максатына жетпей жатат. Азыр болсо мына бул жерде айланып сокку затканга дагы аракет кылып көрдү. Беттешти убактысынан эрте бүткөрүүгө Бойкада мүмкүнчүлүк болбой жатат. Албетте Өктөм Бактыбек уулун бир топ жакшы өздөштүрүп баштаган, анын атаандаштары сюрприз көрсөтө турган кандайдыр бир нерселер Өктөм Бактыбек уулунда жок. Мына ошондуктан өзүн Фирдаус Мадалиев ишенимдүү сезип жүрөт. Азыр буту суу болуп калган экен таманы. Ошол туруу абалында стойкада беттеш өткөргөн мушкер үчүн бул өтө маанилүү. Ал мезгилде мына тажикстандык мушкер дагы буту тайып кетти. Анын дагы таманы суу болуп калган экен. Түз соккуну демек узатуусун суранып атат. Ал жакта Тажикстандын секунданты агрессивдүүлүк Өктөм Бактыбек уулунан чындыгында 3-чү раундга чейин байкалган жок. Азыр деле биз ал нерсени күтүп аткан учурубуз. Мына сериялуу соккулар керек. Тажикстандык мушкер чарчапчалыга түшүптүр. Мына ошол мүмкүнчүлүктү колдонуу керек. Бирок Өктөм азамат мына өтө жакшы физикалык даярдык менен келген экен. Суу болуп калган. Мына ошол жер суу, ал жер
качан кантип суу болуп калды эле же бул жерде мушкелер тердеп жерге жатып калган учурда менин оюмча ошол жерде алардын тери калып калса керек дагы. Айрыкча туруп беттешкен мушкерлер үчүн бул кадимкидей ыңгайсыздыкты жаратууда. Убактысы кетип атат. Бойканын эртелетиш керек, активдүүлүктү. Мына күйөрмандардын сөзүн колдоосун угуп көрүңүздөр. Кинодогудай кадимкидей бойка деп күйөрмандар Өктөн Бактыбек уулун алга сүрөп баштады. Мына азыр тизеси менен узатылган сокку. Бул өтө таасирдүү. 2 мүнөт бар. Өктөн Бактыбек уулу үчүн дистанция бир топ кыскара түштү. Бирок ошентсе дагы тажикстандык Фирдаус Мадалиев абалды толугу менен көзөмөлдөп тургандыктан ошол дистанциянын аралыктын кыскарганына ал өзү мүмкүнчүлүк берип атат. Ал учурда тажикстандыктын деле сокку жатканга мүмкүнчүлүгү жакшы пайда болот. Үстөмдүк албетте Өктөн Бактыбек уулунда. Мына азыр сол кол менен бир сокку. Тажикстандык азыр качып гана кутулуп атат. Бирок каршы эпкинден жок дегенде бир сокку жатканга жетишип жаткан мезгили. Мына өстөккө босток чабуулдар. Оң кол, сол кол башын эңкейте турган болсо ошол заматта тизени кошот. Мына 1 мүнөттөй убакыт аягына чейин активдүүлүктү көрсөтүш керек. Мына ушундай агрессивдүү беттешти биз дайыма Өктөн Бактыбек уулунан күтөбүз. Анткени күйөрмандарды ал дал ошентип көндүргөн. Азыр чолокшу менен кармап алып өйдө тартып үйдү. Бул албетте эрежеге таптакыр туура келбеген нерсе. Мына тажикстандык бир топ чарчап чалыкты. Андыктан Өктөм аягына чейин мына ушул чарчаган тажикстандыкты аягына чейин сабаш керек болот. Ой азамат. Мына ушул таянып турган бутуна сокку затып туруп аны жерге кулатып алды. Акыркы секундалар. Эртерээк туруш керек. Эртерээк турсун. Тажикстандык убакытты чоюп атат. Албетте упай жагынан Бойканын артыкчылыгы бар. Бирок биз Бойкадан убактысынан эрте беттешти бүткөрүшүн күттүк эле, бирок ошентсе дагы эң башкысы Бойканын жеңишке ээ болгону биз үчүн өтө маанилүү. Акыркы секундалар. Убакыт эле соңуна чыгып калды, бирок эмнегедир ушул убакытты карап турган ал жактагы өкүл буга чейинки раундда дагы 5 мүнөттөн көбүрөөк убакытты калтырган. Мына азыр дагы канча сокку затканга мүмкүнчүлүк болот болду экен. Мына азыр лоу кик Бойканын аткаруусунда. Упай жагынан албетте Бойка алдыда. Ушинтип эң оор беттешти Өктөн Бактыбек уулу өткөрүүдө. Тажикстандык Фирдаус Мадалиев өтө жакшы даярданып келген экен. Ал мезгилде ошентип 3-чү жана жыйынтыктоочу раунд соңуна чыкты. Судьи единогласно Бактыбек уулу Бактыбек уулу Өктөм Бойка ошентип бул беттешти калыстардын бир добуштан чыгарган чечими менен жеңүүчү аталды.